Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн туугандар 24 октябрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 12 сотук болгон сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Суу, свет бүт бардыгы бар. Жери 12 сотук, кызыл китептүү. Келесиздер, жашайсыздар. Видеону аяна чейин зерикпей көрүңүздөр. Эсин номери экранда жазылып турат. Мен турган жер бул Кара Суудагы Тынчтык айылынын кире беришинде турам. Кара Суу базарын билесиздер. Кара Суу базарынан 30 адырды Ош өзгөн трассасыны көздөй түз жүрүп келе бересиздер. Кара Суу базарынан өтүпчү. Могул жер типа ушул Сабайдын Курбан Каранын каналы экен, чоң канал, көпүрөдөн өтүп оңгой бурулуп кирсеңиздер, мына жакта Тынчтык айылы деп да жазылып турат. Түз жүрүп Тынчтык айылынын оң тараптагы 3-көчөсүнө кирсеңиздер сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дальше кетсеңиздер 30 адыр, жанагы Ош өзгөн трассасына чыгып барасыздар да, билесиздер. Туугандар, мына мен айткан көчөгө киресиздер, ошондо адашпасам бул 3-көчө экен. Кааласаңыздар мына жактан деле жүрүп кетсеңиздер болот. Кара Суу базарына жакын, 30 адыр тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Телефондо бүдө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Сатылуучу үйүбүз ушул, мына көчө тараптан көрүнүшү ушундай сонун болуп турат. Жери 12 сотук, 2 участок, 6 сотуктан 2 экен. Бул жакта ошо чоң үйү, могул жак болсо баратасы, могул жак болсо кошумча курулуштары. 12 сотук, түшүндүңүздөр, 2 участок, демек 2 кызыл китеби бар. Анан бөлүп деле сата берем дейт. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Квартирага деле алмашуу жолдору менимче болсо керек. Ушундай кенен экен. Азыр кандай кылайлы? Көчө тараптан уже түшүнүктүү болду. Граница ушул жактан башталат. Бул жакка чейин туугандар. Так, жүрүңүздөр. Бисмилла деп мына баратан ачып кирип келе беребиз. Бул ошондо Тынчтык айылы 3-көчөсү. Чоң каналга дагы жакын экен. Эми колдон келишинче маалымат берем. Кимиңиздерге жаккан болсо келип көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот албетте. Так, мына туугандар. Кенен 4 тарабы пескалык забор менен тосулган. Кошумча курулуштары, бул жак сөрүскен. Бул жак болсо чоң бир бөлмөлүү времянкасы экен. Нар жагы отункана, көмүркана. Могул жак очок, тандыр, ажаткана дегендей, Бак, үйдүн алды стяжка болгон. Өтө тарабы жүзүм. Могул жак болсо чоң 6 бөлмөдөн турган үйү. Могул жагында дагы бир бөлмөлүү времянка. Нар жагы болсо семейный баня туугандар. Азыр мындай бир королор менен жашына тааныштырайын. 12 сотук элестетиңиздер. Өтө кеңир экен да. Алган адам жыргайт да. Өтө кенен экен. Так. Туугандар, менимче түшүндүңүздөр. Жүрүңүздөр, азыр биринчи мына чоң үйүн көргөзүп берейин. Таза суу бар, свет бар. Каналга дагы жакын. Сонун чоң каналыбыз бар азыр деп мага информация берди. Так, мына бул жактан дагы үйдүн алды, короосу, бүт бардыгы сонун болуп көрүнүп турат экен. Жакшы. Так, жүрүңүздөр, эми үйгө киреличи. Бисмилла деп туруп. Азыр эми көп жерде эле светтер өчүрүлүп атат. Азыр үйдө дагы свет жок экен. Андан туура түшүнөсүздөр. Күндүзү өчүрүп кечке мал жандырып атпайбы? Мына туугандар. Бул жак биринчи комната болду. Бул жакка жүрүп келсек, экинчи комната, мындай чоң бир гостиный сыяктуу үйлөрдүн бири. Илгери салынган үйлөрдөн экен. Мына киргенде жытынан эле билинет го кадимкидей. Жакшы, сонун. Мынакта печкасы бар, от жагасыздар, тамак кыласыздар. Могул жагы дагы бир өзүнчө комната экен. Сонун, жакшы үйлөрдүн бири. Ошондо мен жана адаштым окшойт, 4 комната болсо, могул жак менен 5 комната экен да. Общий 5 комната экен туугандар. Бирок могул жагда 1 комната экен, азыр буюм тайымдарын коюп, эшикти тосуп коюптур. Ошол. Жалпысынан ошо мен айткандай эле 6 комнатадан турган үйлөрдүн бири экен. Эми сөзүнүн ачыгы бул жакта кыздарым, балдарым өз-өздөрү менен болуп кетти. Анан өзүм жалгыз бул үйдө кыйналып атам, ошол эле себептен сатам деп мага эси маалымат берди. Туугандар. Ошол эми болгондо эле силерге айтып түшүндүрүп атам. Болбосо эмнеге сатып экен деп кызык болот да, барыңыздар эле. Мына туугандар, көрдүңүздөр, Мына времянкада азыр эси энебиз ушул жакта отурат. Ал жакты көргөзбөй эле кой дейт. Телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы бир сыра келип көрүп кетишиңиздер керек. Жакшы, жүрүңүздөр, эми бул жагына өтөйлү. 12 сотук элестетиңиздер. Негизи айыл жергесинде ушул жери жакшы да. Жери өтө кенен болот. Анан мына бул жак эмне комната десем, мындай типа гостевой дом болуп каткан. Коноктор ушул жакка кирсеңиздер болот. Чоң кенен бөлмөлөрдүн бири. Алыста дагы бир сөрөсү бар экен. Так, бул жак болсо ошо семейный баня дейт. Семейный банясы даяр экен. Бул жакта кудугу бар. Запасной суу сатакана. Негизи суу кеңирле, каналга жакын.
көчөттөрдүн баардык түрлөрү эле бар экен. Жакшы. Болду окшойт менимче. Эбисинин номери экранда жазылып турат. Эгер туугандар басым келишим баада деп эле койду. Мени жаман көрбөйсүздөр, бул жакта кыздар менен балдар менен сүйлөшүп, бир бааны такташып, анан чалгандарга айтабыз дейт. Түшүндүңүздөр, а? Ушунчалык эле кызыгып аткан болсоңуздар, үй жаккан болсо, эсине чалсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар, баасын ээси сиздерге өзү айтат экен.